Салыктын айрым түрүнө жеңилдик берилди. Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасында салыктар жөнүндө чыгарган жарлыгын жарыялап, түшүндүрмө берди. Жарлыкка ылайык мындан ары айдоочулар унаа салыгынан бошотулат. Анын ордуна президент ар бир литр бензин же дизелден 1 сомдон алына баштаганын билдирди. Өкмөт бул каражат жол курууга жана оңдоого жумшалат деп маалымдаган. Ошондой эле Жапаров 2025-жылдын 1-январына чейин унаасына салык төлөбөй келген жарандарды салыктан бошотуу тапшырмасын бергенин айтты. Салыкты төлөбөгөндөр көп экендигин айтып, аны кечиш мамлекетке оор болгонун билдирди. Мындан сырткары президент 2022-жылдын 1-январына чейинки юридикалык жактарга жана жеке ишкерлердин карыздарын эсептен чыгаруу жана бул убакытка чейинки салыкка текшерүүлөрдү жүргүзүүгө тыюу салуу тапшырмасын берди. Ал эми электрондук товардык транспорттук коштолмо кагаз боюнча жумушчу топ түзүлүп, 1 айдын ичинде сунуш менен келет, дейт Жапаров. Мындан тышкары өлкө башчысы дыйкандарды жер салыгынан бошотуу боюнча мораторийди 2030-жылга чейин узартты. Бул убакытка чейин дыйкандарга суу маселеси чечилерин айтып, каналдар курулуп тазаланарын билдирди. Андан кийин гана жер салыгы алына баштайт, деди. Садыр Жапаров айлык, пенсия, жөлөк пулдардын көбөйүшү, социалдык объектилердин курулушу, жолдордун оңдолушу салыктан көз каранды экендигин эскертип, салыкты өз убагында төлөөгө чакырды.